بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته урматтуу Куран медиа каналын көрүүчүлөр. Эгерде сиз ар бир ишиңиздин ийгиликтүү, жемиштүү болушун кааласаңыз, ошол ишиңиздин аягына чейин чыгып, мөмөлүү болушун кааласаңыз, анда ар дайым пайгамбарыбыздын улуу насатына амал кылып жүрүңүз. Пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деген: Kullu emrin zi balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ay aqta. Кайсылла бир маанилүү иш бисмиллахсыз башталса, анда ал иштин аягы кемчиликтүү, кемтик болот деген. Кээ бир алымдар муну ачыктап, aqta тагыраак айтканда берекеден кесилген болот дейт. Негизи эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир иштин башында, мейли ал жебүүчү болсун, же кандайдыр бир маанилүү иш болсун, ошол иштин башында бисмиллахны айтууга өзгөчө маани берип, жана бизге да ушуну үйрөтүп кеткен. Мисалы, тамак ичип баштаганда сәм биллаха ва кул бияminik. Аллахтын атын айтып, бисмиллахны айтып, андан кийин оң кол менен тамактанып баштагын дейт. Ошондой эле Куран Каримде карасак, ар бир эле сүрөнүн башында бисмиллах коюлган. Алымдарыбыз муну мындайча чечмелешкен. Адам качан бисмиллахны айтып, Куран Каримди окуп баштаса, кайсы эле бир ишти баштабасын, Аллах Таалам ошол ишинде береке берет. Жана Аллахтын атын айткан себептен Аллах Таалам ошол ишти кылууга, ошол ишти аягына чейин чыгарууга Аллах Таалам өзү жардамчы болот дейт.